Казакстандын антиядролук демилгелери бүткүл дүйнөгө белгилүү. Өлкө дүйнөдө ядролук куралсыздандыруу жана аны жайылтпоо тармагындагы ишмердүүлүктө сап башында турат. Эл аралык серепчилердин айтымында бул багыттагы кыймылда республиканын ролу чоң. Белгилей кетсек, бул маселени Казакстан Бириккен Улуттар уюмунун жана Коопсуздук кеңешинин аянттарында да жигердүү көтөрүп келет. Фактически ядерное оружие является наиболее разрушительным из всех существующих. Чындыгында ядролук курал дүйнөдөгү бардык куралдардын ичинде жапырт жок кылуучу жана коркунучтуу курал. Бул көйгөй көпчүлүк өлкөлөрдү чочутпай койбойт. Ошондуктан өлкө башчыбыз биринчилерден болуп ааламдык көйгөйдү эл аралык деңгээлде көтөрдү. Ал ар бир сөзүндө жана өзүнүн тынчтык манифести 21-кылым программалык документинде адамзаттын башкы милдети дүйнөнү өзүн өзү жок кылуучу курал жарактан бошотуу керектигине басым жасап келген. Бул биринчи кезекте ядролук куралдан арылтуу. Самоуничтожение. Прежде всего речь шла о ядерном оружии. Казакстан эгемендүүлүккө ээ болгон күндөн тарта ядролук куралсыздандыруу жана эл аралык атом укугун өнүктүрүүгө терең маани берип келет. 1991 тарта республика маанилүү жана алгылыктуу кадамдарды жасады. Буга өлкө башчысы Нурсултан Назарбаевдин дүйнөдөгү эң ири ядролук полигондордун бирин жабуу жана кансыз согуштун ядролук мурасынан баш тартуу кадамдары далил. Ядросуз мамлекет макамына ээ болуу жөн жерден эмес. Бул ойлонулган жана терең талданган мамлекеттин жоопкерчиликтүү кадамы. Мы должны обсуждать на таких встречах вопросы, каким образом общественные движения. Биз коомдук кыймылдар жана коомдук уюмдар ядролук куралдын тагдырына кантип таасир бере алат деген суроолорду талкуулашыбыз керек. Бир нече айлардан кийин Алматыда Невада Семипалатинск кыймылынын 30 жылдыгына арналган конференция өтөт. Ага Америка, Жапония жана башка өлкөлөрдөн кесиптештерибиз келет. Движение Невада Семипалатинск, на которое соберутся наши коллеги из Америки, Японии, из других стран. Жапония Казакстандын ядросуз кыймылынын башкы өнөктөшү. Эки өлкө тең ядролук куралдын айынан жан кейиткен кырдаалдарга туш болгон. Бүгүнкү күндө эки өлкө бул куралды жайылтпоо үчүн аракет кылып жатат. Дүйнөлүк ассоциация Казакстандын жер бетиндеги тынчтыкты орнотуу максатында ядролук куралсыздандыруу жана ал куралды таратпоо боюнча жигердүү түрдө ишке ашырып жаткан ааламдык демилгелери үчүн ыраазычылык билдириши керек деп эсептейм. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин Семей ядролук сыноолорду жүргүзө турган полигонун жабуу чечими менен андан кийинки да ушул багытта колго алынган ири эл аралык долбоорлорун дүйнө эле колдоп келе жатат. Жапонияда ядролук куралдын жок кылуучу күчүнөн азап чеккен өлкө. Эми дүйнөнү ядролук куралдан бошотуу үчүн бардык демилгелерди биргеликте ишке ашырышыбыз керек. Ядролук куралсыздандыруу Казакстандын тыкыр көзөмөлүндө турган маселелердин бири. Казакстан эл аралык тынчтык жараяндарынын жигердүү катышуучусу. Серепчилердин божомолу боюнча мамлекеттин ушул багыттагы аброю жана тажрыйбасы дүйнө коомчулугу үчүн баа жеткис. Кытайдан Борбор Азияга жүк ташуу көлөмү жыл сайын өсүп жатат. Бүгүнкү күндө аймактын транзиттик мүмкүнчүлүгү жогорулоодо. Кытайдын ири портторунун бири Чунцин шаарында жайгашкан. 30 миллиондон ашуун эли бар шаардан жүктөр деңиз жана автоунаа жолдору аркылуу ташылат. Товарлар көздөлгөн жерге Борбор Азия өлкөлөрү аркылуу жетет. Негизинен башка мамлекеттерге унаа, жеңил өнөр жай өндүрүштөрү жана электр түзмөктөрү жиберилет. Биз экономикалык аймактар менен Янцзы дарыясы аркылуу каттайбыз. Суудан бөлөк товар, автоунаа жана темир жол менен жеткирилет. Былтыр жүк ташуу көлөмү 13 миллион тоннага жеткен. 2020-жылга чейин анын көлөмүн 30 миллион тоннага жеткирүү көздөлүүдө. Биз бир кур бир жол демилгесинин алкасында алдыдагы убакытта эл аралык байланышты бекемдөөнү көздөп жатабыз. Кытай Европа багыты боюнча жүк ташуу милдеттүү түрдө Казакстан аркылуу өтөт. Өткөн жылы Цунцин порту Казакстанга 40 000 контейнер жөнөткөн. Ал эми Сиан шаарындагы эл аралык кургак порту менен Борбор Азияга 300гө жакын курам жөнөтүлгөн. Жүктүн жалпы көлөмү 400 000ге жакын тоннаны түзгөн. Шаардын эл аралык соода логистикалык паркын Бейжин, Шанхай, Харгос менен салыштырышат. Бул жактан көбүнчө курулуш материалдарын, оор курал жабдыктарды, электроника, кийим-кече ташышат.
Порт мындан 5 жыл мурда ачылган. Паркта жалпы 7 желе бар. Анын бир өсү аркылуу жүктөр Алматыга жөнөтүлөт. Азыркы тапта Борбор Азия өлкөлөрүнө күн сайын 2-3 контейнер жөнөтүлөт. Аймак өлкөлөрү бизди Европа менен байланыштырып жатат. Жалпылап айтканда, Кытай-Европа-Кытай багыты боюнча жүк жөнөтүлө турган толук кандуу унаа транзиттик хаб курулган. Ал аркылуу Европага күн сайын ондогон контейнер жүк жөнөтүлөт. Демек, транзиттик өлкө катары Казакстандын ролу жыл сайын өсүүдө. Кыргызстандык аграрчылар жаңы технологиялардын ийгилигин көрүп жатышат. Мисалы, Кемен районундагы багбан түшүмдүүлүгүн арттыруу максатында тамчылатып сугаруунун заманбап системасын киргизген. 20 гектарга жакын аймакта ишкерлер чет өлкөдөн алып келинген алма көчөттөрүн отургузушкан. Ушундай жагдайда ал өз жеринде алманын Гала, Ред жана Голд Делишес аттуу европалык сортторун отургузуп өстүрүп жатышат. Жемиштин бул сорттору быйыл мол түшүм берип, ал Орусияга экспорттолот. Биргелешкен Орус-Кыргыз фонду аймактагы айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн каржылай көмөк көрсөтүүдө. В этом году уже обильный урожай. Где-то с гектара дает по 15. Ну, я думаю, по 15 будет. Чуть больше. Быйыл биз мол түшүм жыйнадык. 1 гектардан болжол менен 15 тонна алма алынды. Ал эми 3 жылдан кийин бул көрсөткүч 50-60 тоннага чейин жетет. Орус-Кыргыз фондунан 5%га $150 000 көлөмүндө насыя алдым. Көчөттөрдү Италиядан сатып алдык, себеби ал жакта бул тармак жакшы өнүккөн. С Италии. Потому что Западная Европа – это страна стандартов. В прошлом году мы запустили программу по развитию интенсивного. Былтыр бир жигердүү багбанчылыкты өнүктүрүү программасын ишке коштук. Анын алкагында чарбаларга 7 жыл насыя берилет. Карыздын негизги бөлүгүн төлөөдө ишкерлерге 2 жылдык эс алуу караштырылган. Ушул убакытта алма жергиликтүү жерге ыңгайлашып, көчөттөр мол түшүм бере баштайт. И на 3-й год он начинает выплачивать основную сумму долга. Ал тапта өлкөнүн Сокулук районундагы урук чарбачылыгында Сербиядан алып келинген жүгөрү гибридин себүүнүн алдын ала натыйжасы тааныштырылды. Фермерлер келечекте 1 гектар аймактан 12 тоннадан ашуун жүгөрү алууга болот деп болжолдоп жатышат. На площади 15 гектаров они посеяны, эти семена. Вот. 15 гектар аймакка урук септик. Бизге жүгөрү гибридинин 9 түрү сунушталган. Бирок биз өзүбүзгө тааныш түрүн тандадык. Быйыл жаз кеч келди. Ошондуктан бул биздин аймагыбыз үчүн жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Это весна была поздняя, это неплохой урожай. Это новая генетика, которая создана. Бул жүгөрү институтунун акыркы 5 жылда ойлоп тапкан уруктарынын эң жаңы түрү. Ал мол түшүм берет. Ошондой эле уруктун кургакчылыкка туруктуулугу да өтө жогору. Устойчивости к засухе. Бул аракеттер өлкөнүн урук чарбачылыгын, айрыкча жүгөрү өндүрүшүн өнүктүрүүгө багытталган. Себеби бул өсүмдүк мал чарбачылыгындагы негизги азык түрүнө кирет. Борбор Азиядагы эң ири медиа окуялардын бири болгон Астана Media Week Казакстанда башталды. Диалогтук аянтча ушуну менен экинчи жолу аймактык, республикалык жана чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын, ошондой эле пресс кызматтардын, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн чогултту. Басты максаты отандык медиа нарыктык. Башкы максаты ата мекендик медиа рынокты ар тараптан өнүктүрүү гана эмес, маданий жана маалыматтык байланыштарды да тереңдетүү. Байланыш бекем мамлекеттин коргонуусу да кубаттуу. Ошондуктан да бул жумалыктын катышуучулары үчүн алдыңкы тажрыйбалары менен таанышып, пикир алмашып, чыгармачылык чеберчиликтерин чыңдоого, жаңы технологияларды өлкө ийгилигине жаратууга берилген мыкты мүмкүнчүлүк. Форумда өз контентин Хабар агенттиги да сунуштады. 20 жылдан ашуун убакыттын ичинде медиа холдинг дүйнөнүн ири теле радио корпорациялары менен тыгыз кызматташтыкты орноткон. Конечно, может возникнуть вопрос, да, скажем так, что в погоне за какой-то информацией, да, за каким-то эксклюзивом, почему все-таки мы допускаем возможность обмена информацией? Албетте, маалыматтын артынан кууганда маалымат алмашуу суроолору пайда болот. Биз бул жерде стратегиялык кадам таштайбыз. Себеби биз биздин өнөктөштөрүбүзгө да кызыктуу болгон материалдарды сунуштайбыз. Бул материалдар биздин өлкөдө өтүп жаткан эл аралык окуялар тууралуу. Биздин өнөктөштөр бул эксклюзивдүү маалыматтарды ала алышат. Ушундай ири окуялар тууралуу маалымат алмашуулардын бири өлкө башчысынын БУда сүйлөгөн сөзү. Бул маалыматты биз өнөктөштөрүбүзгө бергенбиз. Ал бүткүл дүйнөгө көрсөтүлдү. И она была в том числе показана и CCTV на территории Китая, и в Азербайджане, и поляками была показана.
Астана Media Week форумунун алкагында Казакстандын жалпыга маалымдоо каражаттарынын биринчи жетекчилери менен тет-а-тет форматындагы жолугушуулар өтөт. Тарапташтар медиа өндүрүштүн келечеги тууралуу талкуулашат. Ошондой эле иш-чаранын алкагында диалог жана сүйлөшүүлөр, аянттардагы жолугушуулар, тармактык кызматкерлерине жаңы байланыштар, ар түрдүү форматтагы эффективдүү карым-катнаштарды орнотууга мүмкүнчүлүк берет. Мындан башка чеберчилик дарстар, медиа рыноктун бүгүнкү өнүгүүсүнүн эң өзөктүү маселелери талкуулана турган пикир талаш сессиялары уюштурулат. Аны менен катар улуттук жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма рыногунун өнүгүү маселелери, замандын талабына байланыштуу пайда болгон кыйынчылыктар жана мүмкүнчүлүктөрү талкууланат. Иртыш чөлкөмүнүн окумуштуулары быйылкы жайда аймактын касиеттүү жерлерин ар тараптан эзилдеп, экспедициялардан болжолу кайтышкан. Археологиялык казуу иштеринин натыйжасында Баянауыл районунун Коңур ыйык үңкүрүнүн айланасынан тарыхый эстелик табылды. Коло дооруна тиешелүү байыркы күмбөз атамекендик жана чет өлкөлүк илимий ассоциация үчүн жаңы жаңылык алып келиши мүмкүн. Адистер бул мүрзөнү топурагы менен бирге лабораторияга алып келишип, томографиялык талдамадан өткөрүшөт. Күмбөздүн жанынан аны менен бирге байыркы адамдардын эмгек куралдары да чыккан. Май районунун Аксарай бейитинен табылган 2,5 миң жылдык тарыхы бар бечиктин табылышы да чоң жаңылык болуп жатат. У подножия пещеры Буга байыркы адамдардан калган таш буюмдары, карапа идиштердин калдыктары жана бейиттер далил. Үңкүрдүн жанынан таш менен курчалган мүрзөлөр табылды. Қазір жаңадан ашып отырмыз. Бұл енді бірінші рет табылып отыр ондай бесік. Бұның 2,5 жыл. Азыр ачылыш жасап жатабыз. Мындай бешик биринчи жолу табылып жатат. Бул 2,5 миң жыл мурунку бешик. Азыр ошол программанын аркасында калган артефактыларды изилдеп жатабыз. Алар абдан тыкыр текшерилет. Бир дагы артефакт жоголбойт. Андан кийин баарын сүйлөтүүгө болот. Бир шаш жоголмайт. Бирде бир артефакты жоголуп, сонун кийин баарын сүйлөтүүгө болот. Казакстандык туристтик фонд жылдын башынан бери 300дөн ашуун казакстандык туристтердин өлкөгө кайтуусуна колдоо көрсөттү. Бул тууралуу Маданият жана спорт министрлиги маалымдады. Бүгүнкү күнү фондко 57 туркомпания кошулган. Алар өлкөдөгү туристтердин 90%-на кызмат көрсөтүшөт. Ошондой эле Казакстанда атамекендик туризмди өнүктүрүү чаралары да кабыл алынууда. Азыр мыкты 60 объект тандалып, аларды жайылтуу, инфраструктурасын жакшыртуу иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми 67 мамлекеттин жарандарына визасыз режим киргизилди. Те туристы, которые не имеют туркода, которые с целью туризма... Чет өлкөгө эс алууга барган, бирок туристтик коду жок туристтерди кайтаруу аракеттери кабыл алынбайт. Ошондуктан туроператорлордон туркод талап кылуу керек. Ал жарым айлык эсептик көрсөткүчкө же 1100 теңгеге барабар. Бул туристтин эмес, оператордун милдети. 1100 тенге. Это не обязанность, причем выплаты туриста. Это обязанность туроператора. Астанада мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, драматург, кино-сценарист, профессор Аким Таразинин чыгармачылыгына арналып жазылган китептердин бет ачары өттү. Иш-чара Улуттук академиялык китепканасында уюштурулган. Катары калың окурмандарга арналган эмгектердин бири жазуучу жаны деп аталат. Анын автору Уларбек Нургалым уулу. Китепке автордун жазуучу, сценаристтин инсандыгы талданган макалалары кирген. Экинчи басылма Аким Тарази драматург деп аталат. Анын үстүндө сынчы, Казак улуттук искусство университетинин профессору Назира Мукушева иштеген. Бул эмгек Ишмердин кино чыгармачылыгына арналган. Мындан сырткары китепте казак киносундагы эң жаркын сценарий иштеринин бири, белгиленген сызыктан өткөн издер да караштырылган. Автор ар тараптуу талдоо жүргүзүп, архивдеги документалдык материалдарды изилдеген. Шын мәнінде бұған дейін мұндай форматта кітаптар болған жоқ. Жалпы қазақ киносында бұл енді ең алғашқы, осы жерде енді қиындық. Чындыгында буга чейин мындай форматтагы китептер болгон эмес. Бул алгачкысы. Оңой болгон жок. Бардык архив материалдар сценарийда орусча жазылган. Бүт документтер орус тилинде. Китепти казак тилинде жазыш үчүн бир топ материалды которууга туура келди. Қазақ тілінде жазылып жатқан екен кітап. Маған бұлардың барлығын мен қолданып отырған сілтемелердің бәрін қазақшаға аударуға тура келді. Лауреатта нем бар, бәрі бар. Шетелде шығып жатырмын.
Мен мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болсом да, чет өлкөлүк деңгээлге чыксам да, мен өзүмдү сын көз караш менен кароону улантып келем. Бир жерден токтоп калууга болбойт. Токтоп калсам, демек мен ал жерде жокмун. Чыгармаларды окуп, жакшы жана ийгиликсиз учурларды белгилейм. Жазуучу өзүн эч качан аябашы керек. Өзүнө өзү ыраазы болуп жүргөн адамдан эч нерсе чыкпайт. Өзүнө өзү мээрленип, ток болуп жүргөн адамдан эчтене чыкпайды. Өзүн сынай билетін адамдан гана чыгат. Эл башы китепканасынын кызматкерлери аймактардагы кесиптештери менен тажрыйба бөлүшүүдө. Атырауда музей, архив жана китеп фонддорунун кызматкерлеринин жолугушуусу өттү. Анда чогулгандар китепкана ишинин өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү, архив жана музейлерге заманбап маалыматтык технологияларды киргизүү, ошондой эле руханий жаңыруу программасынын алкагында маданий мурасты жайылтууну талкууга алышты. Ең бір құнды осы жинағымыздың бөлігі ол елбасының кітап. Коллекциябыздын эң баалуусу президентибиздин китепканасы. Өлкө башчысы биздин китепканага 20-чы кылымдын 60-чы жылдарынан баштап үй бүлөсүндө чогулган 1200 китепти белек катары тапшырды. Чынында бул биздин фонддун негизин түзөт. Жалпысынан фонддо 28 000 китеп сакталуу. Біздің қорымызда 28 000-нан астам сақтан бірлік кітаптар сақталынады. Жыйынын катышуучуларына бир экспонаттын тарыхы, музей топтомолору, билим берүүчү программалары көрсөтүлдү. Ошондой эле китепкананын Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев «Доор, инсан, коом» аттуу көчмө көргөзмөсү тааныштырылды. Ал өзүнө президенттин өмүр баянын, республиканын түптөлүшүн жана өнүгүүсүн камтыйт. Бұл көрменің ең қызықты тұсы жалпы Нурсултан Назарбаевтың мектеп жылдарындағы оқыған туындылары. Биздин көргөзмөнүн эң кызыктуусу Нурсултан Назарбаевтын мектеп жылдарындагы окуган чыгармалары. Алардын катарында классиктерден Улуу Абайдын жана чет өлкөлүк жазуучулар Пушкин менен Гетенин чыгармалары бар. Абай Кунанбаевтың туындыларына өте зерек мән коюп, терең мағына берген. Азыркы тапта эл башы музейинде 28 000ден ашуун китептен бөлөк мамлекет башчысы качандыр бир кезде колдонгон 11 000ден ашуун экспонат бар. Бул көрүнүктүү буюмдардын бардыгы Атырау элинин назарына сунушталды. Метаморфозис, кайта жүктөө, мейкиндикти оптималдаштыруу жана The Host Expedition. Бул Астанада өтүп жаткан Астана Арт Шоу эл аралык көргөзмөсүнүн алкагындагы долбоорлордун аталыштары. Казакстандагы заманбап тартуу өнөрүнүн эл аралык бианелеге 40тан ашуун сүрөтчү катышып жатат. Атамекенде кылгалем чеберлери менен көркөм тажрыйба алмашкан чет өлкөлүктөрдүн ичинде айрыкча Борбор Азиядан келгендер көп. Астана арт-шоу – это первый и самый уникальный, наверное. Астана арт-шоу бул биздин жаш борборубузда өтүп жаткан алгачкы жана эң уникалдуу иш-чаралардын бири. Көргөзмөдө жаш сүрөтчүлөр жана өнөр ээлери өз эмгектерин сунушташты. Алар өз чыгармаларында азыркы замандын кейпин өзгөчө багытта берүүгө аракет кылган. Каждый творит то, что он видит, и то, как он его видит. Бельгиялык фотосүрөтчү Матио Лет Казакстандын кенен талаасынан ээргүү алганын айтат. Ал Улуу Тала өлкөсүндө бир нече жолу болгон. Чексиз асман менен талаалардан көркөм табияты тартылган Матионун чыгармалары Европадагы ири эл аралык көргөзмөлөрдө коюлуп, жогору баа алган. Ушул сүрөттөрдүн бардыгын белгилүү бир жерлерге атайын пландап барып түшүргөн жокмун. Алар Борбор Азиянын ар түрдүү жайларында жасалган. Бир идеяны карманбайм. Өзүмө жаккан, таасир калтырган көрүнүштөрдү тартам. Эмгектердин жана ысымдардын ар түрдүүлүгү күзгү көркөм сүрөт көргөзмөсүнүн эң башка өзгөчөлүгү. Иш-чара алкагында Астанада галерея имаратынын бири уникалдуу арт объектке айланган. Казакстанга алгачкы жолу келген орусиялык сүрөтчү анын фасадында Казакстандын азыркы бейнесин өзүнчө көркөмдөгөн. То, что я написал в этом небольшом произведении, отражает, мне кажется, мои впечатления. Менин бул эмгегимде архитектура өнөрүнө тиешелүү өз көз карашым. Ушул шаардын жигердүүлүгү тартылган десем болот. Имарат фасадында жылкылардын сүрөтүн тартууну туура көрдүм. Себеби бул ушул элге тиешелүү. Көргөзмөгө дүйнөнүн булуң бурчунан көптөгөн сүрөтчүлөр келишкен. Алардын ар биринин Казакстанга кандайдыр бир тиешеси бар. Ушул көрүнүш мени таң калтырып жатат. Уголков мира приехало, да, которые так или иначе относятся, имеют некое отношение к Казахстану.
Көргөзмөдөгү чыгармалардын көбү ушуга чейин дүйнөдөгү ири эл аралык көргөзмөлөрдө коюлган. Кээ бирөөлөрү Астана Арт Шоу үчүн атайын тартылган. Белгилүү өнөр ээлеринин чыгармаларын шаар тургундары жана коноктору 9 айына чейин көрө алышат.